Aspendos. Aspendos. Серьезно? Кайфовали? Менин атым Иличбекова Маниса Иличбековна. Мен Кыргыз Улуттук университетинде 3-курсумда окуймун. Биз бул жака Sarman World компаниясы менен келдик. Мен Турцияга Анталиядагы эң белгилүү гольф таласы менен Сирена Белек отелинде коми болуп иштедим. Андан кийин помощник бармен, кээ бир учурларда хостес болуп иштеген да күндөрүм болду. Бул менин эң биринчи жолу чет өлкөгө чыгуум болду. Бизди келгенде эле аябай жакшы тосуп алышып, документтерге кол коюп, иштөө графигибиз менен тааныштырып, ошондой эле бизди виллага жайгаштырышты. 2 комнаталуу виллада 3 кыз жашадык. Виллада баардык условиясы бар болчу. Менин иштөө графигим бул 4-төн 12-ге чейин, кечки кошумча саат мисайыз да бар болчу. Мисалы коштурсак, тогда 12-ден 12-ге чейин иштеп калчубуз. Ар бир мисайыга акча төлөнүп берилчү. Кубелия ресторанында иштедим, коми болуп. Андан кийин 10 күндөн кийин мени барга которушту. Барда официант болдум. Барга барганда иштөө графигим өзгөрдү. Алмашылды. 4-төн 4:30-га чейин пул барда иштедим. 4:30-дан 6:30-га чейин фудкортто иштедим. Кечки тамактануудан кийин Aspendos барга барып, ал жерден 12-ге чейин иштечүмүн. Аябай кызыктуу болчу мен үчүн. Анткени ал жерде ар кандай шоулар болчу. Бир моментте иштеп жатып эле шоуларды көргөнгө аябай чоң мүмкүнчүлүк болду. Белгилүү ырчылар да келчү. Мисалы Натан. Серьезно? Натан жакындан көрүп, ырларын укканга да аябай чоң бизде мүмкүнчүлүк болду. Аябай коркунучтар болгон, көнүшө албайм го деген ойлор кетип, ар кандай ойлор келген. Жок, Турцияга барганда ал ойлордун баары артта калып, бат эле көнүшүп кеттим. 3 күн ичинде эле шефтер менен аябай жакшы мамиледе болуп. Барда иштегендин эң бир плюсу биз көп чаевые алчубуз. 2 барда чаевые өзүңө алганга уруксат берилчү. Калган барларда атайын типбокс бар болчу. Чаевыйлар үчүн ар ким алган акчасын ошол типбокска салышчу. Ал бир айда бир ачылып, кайра өзүбүзгө, шефтерге, ар бирибизге кайра бөлүнүп берчү. Билбейм точно. Барда иштеген бул мага аябай эле жеңил болду. Ресторанга караганда ал жакта идиш ташыбайсың, только стакан. Гостилерден заказ алып, напитоктарын апарып берип, бош стакандарын эле кайра жыйнап кетчүбүз. Өзүм барда иштегенге аябай кызыкчумун. Коктейлдер жасаганды, кофенин түрлөрүн жасаганды, иштеп жатканын көрүп элем. Өзүм да аябай үйрөнгүм келип, бир жуманын ичинде бардык коктейлдер жасаганга үйрөндүм. Официанттан сразу эле барменша болуп иштеп калган күндөрүм болду. Бизде барда 2 часть бар болчу. Бир жагы горячий часть, экинчи жагы коктейль жасаган. Бизде кишилер аябай көп болгондо кызыктуу дагы учурлар болду. Мен кофе жасап жатканда, шекердин оозун жакшы жаппагандыгымдан, шекер менен чайкап жатканда кофе өзүмдүн рубашкама да төгүлгөн учурлар болгон. Иштеп жаткан учурда 10 минутага тыныгууга чыкканга уруксат берилчү. Ал тыныгууда ар кандай коктейлдерди жасап, өзүбүз ар кандай суусундуктарды ичкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Алардын баарына уруксат берилчү. Кайфовали. Биз 6 күн иштечүбүз. Бир күн выходной күндөрү ар кайсы жерлерге чыгып, чет жакка чыгып, эс алуубузду кызыктуу өткөргөнгө аракет кылчубуз. Аланияны көрдүк, белгилүү легендарлуу Legensке барды, Белекти кыдырды. Кечинде дагы чет жакка кат барып тосуп келчүбүз, пляжга түшчүбүз. Анталиянын көп кооз жерлерин билбептирбиз. Дүйнөдө 2-нчи орунда турган аквариум бар экен. Чоң каньондор Кыргызстанга келгенде гана көрүп, ушул жерлерге барышыбыз керек болчу экен деп аябай апаланып калдык. Буюрса эмдиги жылы дагы барганда сөзсүз ошол жерлерди кыдырып көргөнгө аракет кылабыз. Турцияга барып, жакшы жерлерин көрүп, өзүңөрдүн кругозоруңарды кеңейтип, бир четинен иштеп дагы акча табып, экинчи жагынан саякаттаганга дагы аябай чоң мүмкүнчүлүк болду. Sarman World компаниясына аябай чоң ишеним болду бизде. Баарына чоң рахмат. Силерге дагы сунуштайм. Sarman World компаниясы менен дагы барып, болуп, Турцияны көрүп, жакшы жумуштарда иштеп келишиңерге. Ура, допой.